Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан пайдалуу кеңештерди бир кабызда көрсөтүүлөр улантып жатабыз. Бул жолку көрсөтүүдө биз никени кантип бузуу керек жана никени ким буза алат, бул иште өзүнүн укуктарын кантип коргош керек ошо жөнүндө сөз жүргүзөбүз. Мен силерге биринчи мурдагы көрсөтүүдө айткан элем, никеге туруу үчүн айкын гана адамдар укуктуу. Жакын туугандар же аракетке жөндөмсүз деп табылгандар, мындай кишилер никеге турганга жана ошондой эле мурда никедеси бузула элек жарандар дагы никеге турганга укугу жок. Эми кантип түзүлгөн нике бузулушу мүмкүн. Муну бузуунун эки жолу бар. Биринчи администрациялык жол жана экинчиси соттук жол деп аталат. Администрациялык жол ЗАГС органдары жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмдөр тарабынан, ЗАГС органдары тарабынан жүргүзүлөт. Экинчиси болсо сот тарабынан жүргүзүлөт. Кайсы учурда жубайлар өзүнүн мамилесин администрациялык тартипте буза алышы мүмкүн. Бул жөнүндө мен мындай кылып силерге айттым элем. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодекси жөнүндө кыргызча китеп жазганмын. Ушул китепте баардык ушул жагдайлар кеңири ачылган. Бул китепти силер китеп дүкөндөрүнөн сатып алсаңыздар болот, же болбосо мен интернет сайты posmona.com деген сайтта ушунун электрондук версиясын коюп салганмын. Ошондой эле мындай кылып «Как защитить свои права в суде» жана кыргызча сөз укугун коргой бил деген китептерди чыгаргам. Бул жерде бүт ушул арыздардын үлгүлөрү берилген, кайсы учурда кантип арыз берсе кантип ажырап жана башка иштер боюнча өзүнүн укуктарын коргосо ошол жөнүндө айтылган. Эми бүгүнкү биздин темабызга келсек, администрациялык тартипте демек эгерде жубайлардын ортосунда эч кандай бала жок болсо, балдары жок болсо жана эч кандай мүлктүк талашы болбосо, бул учурда никени бузуу ЗАГС органдары тарабынан жүргүзүлөт. Эгерде мындай учурлар болуп калышы мүмкүн, жубайлардын бирөөсү гана баланы асырап алган учурлар болуп калышы мүмкүн. Бул учур ошондо бул нике сот тарабынан бузулабы же ЗАГС тарабынан бузулабы деген суроо туулушу мүмкүн. Буга Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодекси 20 беренесинин 1 пункту баяндайт. Бул анын талаптары боюнча эгерде баланы жубайлардын бирөө гана асырап алган болсо, ал анын гана баласы деп эсептелип, жалпы бала деп эсептелбейт дагы. Ошол себептен мындай үй бүлөлөр никелери эгерде мүлктүк талаш жок болсо, булар ЗАГС органдары тарабынан никени токтотуу жүргүзүлөт. ЗАГСка ошого баргандан кийин жубайлар өздөрү биргеликте арыз беришет. Арыз бергенде бул учурда ЗАГСтын органдарынын эмне себептен никени буруп жаткандыгын аныкташпайт. Алардын укугу жок, алардын милдети ушу никенин бузулгандыгын каттоо гана. Булар сотко окшоп эмне себептен ажырашып жатат, кандай болуп деп эч кандай ийгиликтөө жүргүзбөйт. Булар бар болгону никени бузууну каттайт. Булар мындай бузуунун негизи болуп жубайлардын биргелешкен арызы болуп эсептелет. Эгерде жубайлардын бири кандайдыр бир жүйөлүү себептер менен ЗАГСка келе албаса, анда анын никени бузуу жөнүндөгү арызы нотариус тарабынан тастыкталыш керек. Бул жарандык абалдын
актылары жөнүндөгү мыйзамдын 35-беренесинин 2-пунктунда дал ушинтип жазылган. Мындай арыздар бир гана нотариус тарабынан гана тастыкталат. Аны башка мындай ишеним каттарда ишкананын жетекчиси же оорукананы ооруп жаткан бейтап жаткан оорукананын жетекчиси тастыктап ишеним каттарды бериши мүмкүн. Булардан айырмаланып никени бузуу жөнүндөгү арыздар бир гана нотариус аркылуу катталышы керек. Ушуну эсиңерде тутуп койгула. Ишеним каттардан мунун никени бузуу жөнүндөгү арыздын ушундай айырмасы бар. Бир гана нотариус тарабынан гана тастыкталат. Бул арыз берилгенден баштап туура бир ай өткөндөн кийин мындай арыз каралып ЗАГС органдары тарабынан бул нике бузулду деп туруп, жубайлар ажырашты деп туруп чечим кабыл алынды. Бул чечим кабыл алынганда белгилүү кетчү жагдай жубайлардын ар биринде никени бузуу жөнүндөгү күбөлүк берилет. Эгерде никени каттап жатканда аларга бир эле күбөлүк берилсе, никени каттоо жөнүндө. Никени бузуп жатканда, бузулганда буларга ар бирине бирден атайын бул жөнүндө күбөлүк карматылат. Бул деген алардын кийинки никеге турушу үчүн жеңил болушу үчүн жана кандайдыр башка зарылыштар болгондо экинчи жубайдан анын күбөлүктү алып жүрбөш үчүн атайын ыңгайлуу болуш үчүн жасалган талап. Бирок кээ бир учурларда мыйзам ажырашуу жөнүндөгү арызды жубайлардын бирөө гана ЗАГС органдарына бергенге мүмкүнчүлүк түзөт. Мен башында айттым эле го, бул никени бузуш үчүн сөзсүз түрдө жубайлардын экөө тең арыз бериш керек. ЗАГСта дагы ал нике бузулуп жатканда жубайлардын экөө тең же жок дегенде бирөөсү катышуусу керек. Бирок төмөндөгү учурларда үй бүлө кодексинин 20-беренесинин 2-пунктуна ылайык төмөндөгү учурларда жубайлардын бирөөсүнө гана никени бузуу жөнүндөгү арызды берүүгө укук берилет. Кайсы учурлар ЗАГСка барын? Биринчisi, эгерде башка жубай сот тарабынан дайынсыз жок болду деп табылса. Экинчи учур, эгерде башка жубай сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп табылса. Үчүнчүсү, башка жубай кылмыш жасаганды сот тарабынан 3 жылдан ашык мөөнөткө эркиндигинен ажыратылса. Ушуну өзгөчө көңүлгө түйүп коюш керек. Эгерде кимдир бирөөнүн күйөөсү же аялы 3 жылдан ашык мөөнөткө эркиндигинен ажыратылса, бул учурда алар никени бузуу жөнүндө ЗАГС органдарына барып, бул жөнүндө алар ЗАГС органдарына арыз менен кайрылганга укуктуу. Ошондой эле мурдакыда айтылган, мен башында айткандай, эгерде күйөө жубай дайынсыз жоголуп кетсе, бул учурда дагы алар бул дайынсыз жоголууну тастыктаган документтерди алып, соттун чечимин алып туруп, ЗАГС органдарына арыз менен кайрылса болот. Эгерде жубайы соттон аракетке жөндөмсүз деп табылса, башка айтканда психикалык оорусунун айынан ал аракетти башкара албайт, укук милдеттерди алып жүрө албайт деп табылса, бул учурда
экинчи жубай тиешелүү соттук чечимди жана соттук медициналык экспертизанын ошо медициналык корутундуларды алып ошону өзүнүн арасына тиркеп ЗАГС органдарына берет. Ушунун негизинде ушу 3 негиз боюнча ЗАГС органдары мындай жубайлардын никесин бузулду деп табууга укуктуу болот. Ошондой эле дагы айта турган жагдай бул эгерде бул жерде ушул айткан үч убакытта жубайлардын ортосунда жалпы бала барбы жокпу буга карабастан ЗАГС органдары ушул үч учурда милдеттүү түрдө никени бузуп берет. Ушул айткандай дайынчы жок болуп кетсе, аракетке жөндөмсүздүк табылса же 3 жылдан ашык мөөнөткө камалса, бала бар болсо дагы жок болсо дагы ЗАГС органдары аны бул арызды канааттандырып никени бузганга милдеттүү болушат. Бул учурда дагы бир өзгөчөлүк ЗАГС органдары аракетке жөндөмсүз кишинин же соттолуп кеткен кишинин никесин бузуп жатканда алардын демек жөндөмсүз жубайдын камкорчусуна же дайынсыз жоголуп кеткен жубайдын мүлкүн башкаруучуга ал эми алар жок болгон учурда камкор жана көзөмөлдүк органына 3 күндүк мөөнөттүн ичинде билдирилет. Бул ЗАГС тарабынан нике бузулганда жубайлардын каалоосу боюнча алар өздөрүнүн мурдакы фамилияларын алса болот, же болбосо ушу нике учурунда алган фамилияларын сактап калышы мүмкүн. Бул алардын ар биринин өзүнүн эрки болот. Буларга эч ким сен андай кыл, мындай кыл деп айтканга укугу жок. Дагы кайталайм, бул 3 учурда жубайлар ЗАГСка ортосунда баласы барбы жокпу ошого карабастан өз алдынча жалгыз өзү эле сот эмес ЗАГС органдарына кайрылса, биринчи демек жубайы дайынсыз жоголуп кетсе, жубайы аракетке жөндөмсүздүк табылса, же болбосо 3-учур 3 жылдан ашык мөөнөткө эркиндигинен ажыратылып камалып кетсе, ушул учурда балдары бар болсо, жок болсо ЗАГС органдары менин тарабынан гана 1 айдын ичинде мындай никелер бузулат. Мына демек мен бул администрациялык тартипте никени бузуу жөнүндө айтып бердим. Ал эми биздин кийинки көрсөтүүбүздө мен никени соттук тартипте кантип бузуу керек, анда өзүнүн укуктарын кантип жакшыраак коргош керек, ошол жөнүндө айтып берсек, ал учурда өзүңөр билесиңер, сотто чыт чатак жараткан орчундуу маселе бул мүлктүк мамилелер болуп эсептелет. Жубайлардын баары өзүнө көбүрөөк мүлктү алганга аракеттенишет. Ошол учурда кантип уткузуп койбош керек, кантип алдатып койбош керек, ушул жөнүндө биз кийинки көрсөтүүбүздө кепти улантабыз. Ушуну менен мен өз көрсөтүүмдү аяктадым. Кайрадан жолугушканча саламатта калыңыз.